Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин агенттик аркылуу Тракчайлы болгон кардарыбыздын үйүнө келдик. Бүгүн 8 март 2025 жыл. Жалпы айымдарды бүгүнкү өзгөчө майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун, ден соолугуңуздар бекем болсун. Ар дайым бактылуу сонун күндөрдү өткөрүп жүрө бериңиздер. Азыр болсо мен дал ушул Петровская, Размовскаяда турамын. Кардарыбыз дал ушул метродон Тракчай алган. Бул жакта торговый центр жанында экен, Парус деген торговый центр экен. Кардарыбыздын үйү ушул метрого 3 эле минута. Келиңиздер, кардарыбыздын үйүндө бул жолу бирге чогуу барабыз. Кардарыбыздын үйүн көрүп турам, бул жерден көрсөтүп турган домдон үй алды. Кеттик анда. Урматтуу мекендештер, бүгүн өзгөчө күн, 8 март күнү дагы алдыңыздарга биздин агенттик аркылуу үйлүү болгон Сул айымды бүгүн майрам менен куттуктап, жана ошондой эле бүгүнкү ак өргөсү менен куттуктап, ачкычын тапшырууга келип отурабыз. Негизи көпчүлүгүңүздөр жазасыздар, Самара кечке үй алгандардын видеосун чыгарасың деп, жакшы ой тилектериңиздерди жазып, жакшы ниет кылсаңыздар, ушул күндөргө сиздер дагы сөзсүз жетесиздер. Анан эми өзүмдүн каналым болгон үчүн көп эле бардык биздин агенттик аркылуу үй алгандардын видеосун толук чыгара албасам дагы, биздин иш алып барып атканыбызды, чын эле мекендештерибизди үйлүү кылып атканыбызды, биз жөн отурбай элдин кызматында иштеп атканыбызды сиздерге болушунча көбүрөөк көрсөткөнгө ар дайым аракет кылып келем. Жана ошондой эле мекендештерибиз көпчүлүктөр баягыдай негативный комментарийлерди дагы калтырып калышат. Аларга эч кандай жаман оюм жок, жаман сөзүм да жок. Себеби адам баласы канчалык жакшы нерсени ойлонуп, жакшы ниет кылып, ички дүйнөңдө жакшы нерселер болсо, ошол нерселердин бардыгы сага только жакшы жагынан гана чыгат. Жаман нерсени дагы жакшы көз караш менен караган мекендештерибиз болот. Андыктан бүгүнкү күн өзгөчө күн, аябай мен кубанып турам. Как будто мен үй алгандай болуп сүйүнүп турам. Кардарыбыздын сделкасы болгондон кийин 1 ай күттүк ачкычта. Мына көптөн күткөн ачкычты тапшырып атамын. Ак өргөңүз берекелүү болсун, жакшылыктар болсун. Биздин агенттикке кантип кайрылып калдыңыз эле. Негизи кардарларымдын көбү келип менден жеке өзүмөн консультация алган кардарлар сөзсүз келип үй алат да. Мактанып кетейин. Сиз дагы келип консультация алганда аябай Москва жөнүндө айткан элеңиз. Башынан болсун анда сөз айта кетсеңиз. Мен биринчи барып Шерик кызым менен барып калганмын. Барып калып андан кийин аябай мындай пулум азыраак болчу негизичи. Жетпейт экен деп кайра ойлонуп, жо мен үй аламын, метронун жанынан болсо деп эле ушундай ичимен ушундай ой катуу каалагансыз. Каалаганмын, ошондой ойлорду каалап, мына Куданын буйругу экен. Эме Кудай буйруп койсо эч качан экен да бардыгы. Болот экен.
Мына үйлүү болдум. Болгондо дагы Москванын центринен 3 комнаталуу. Буга кимдин салымы бар. Ошо үй акча болду, бирок болгондон кийин кыдырыш керек болду. Анан кимди деп анан кийин келип токтолуп канча эмелерге кайрылдык, бирок жоопсуз калгандан кийин анан кийин туура эле Самарага бардым. Анан Самара сразу эле чечимге келип, Кудайга шүгүр, мына үйлүү болуп калдык. Сүйлөшүп, келишим түзүңүздөр дейм го кардарларгачы. Негизи келишим түзгөндө экөөбүздүн тең ортобузда жоопкерчилик болот да. Кээ биркилер бар мекендештерибиз документтерин жөнөтүп, анан бир эки апта убакыт өткөндөн кийин менин документтерим эмне болуп атат дегендер дагы бар да. Мен баардыгын түшүнөм. Үй алгысы келген адамдарды дагы түшүнөм. Мен да убагында үй жок, көп квартиралап жүргөнмүн. Бирок жоопкерчиликти баягы качан гана өзүбүзгө алып, келишим түзүлгөндөн кийин уже процесс токтоосуз кетти. Канча убакытта биз сиздин оюңузду, кыялыңызды ишке ашырдык? Менин кыялым кандай десем эми, мындай тез эле болуп калды. Тез эле болуп калды. Атак мына үйдүн өзүбүздүн договор боюнча булар 45 күн ушундай жашап, 2 ай жашап турайлы дегенде, анан силер 45 күндө гана эме бердиңер го срок. Бергенде ошол күн келди, бир паста эле келип калды. Мен ошол күндү күттүм, эми мындай эме кылыпчы, качан болот экен, качан кирет экенбиз деп. Москвада жашаганыңарга канча убакыт болду? 2013 келгенмин. 2013-төн бери ушул жерде. Балдарды ушул жерде окуйт, 3 баланын апасы. Эми Москвада деле мисалы үй алуу оңой эмес. Канча жыл убакыт кетти? Азыр мекендештерибизге үйдүн баасын айта кетели эми. Канча калдыңыздар? Кайсыл жерде жайгашкан? Русско-Разновскийде жайгашкан. Маңдайыбызда мына парус бар. Мынтип карасак эле 2 мүнөттүк метро көрүнүп турат. Үйгө келсек, үйдүн аурасы? Үйдүн аурасы аябай жакты мага. Акчасына келсек, 13 миллион 400 миң. Мына мекендештер, кардарыбыз наличка акчага 13 миллион 400гө ушул 3 бөлмөлүү батирди алып отурат. Андыктан бул кубанычтуу нерсени куттуктабай койсоңуздар болбой калат. Андыктан жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып, жас эрежени куттуктап, үй бүлөсү менен ушул үйдү алып, эми балдар менен бул жака мына бүгүндөн баштап көчүп келсеңиздер болот. Кудай кааласа. Биздин агенттикке ыраазычылык сөздөрүңүздү же болбосо биздин кемчиликтерибиз болсо айта кетсеңиз, биз дагы кемчилигибизди айтсаңыздар жакшырганга аракет кылабыз. Ыраазычылык сөздөрдү биздин мекендештерибиздин көбү айтып келет. Алдыда дагы андан да мыкты кызмат көрсөткөнгө аракет кылабыз. Менин каалоорум булардын ишине ийгилик, ден соолук, эл үстүндө кызмат кылып жүрө берген болсун. Ар бир кылган кыргыздардын, үй алып берип аткан кыргыздарга ушундай ийгилик боло берсин. Эч оорубагыла. Анан мен бирдикени кошо кетейин. Өткөндө мени YouTube'га чыгарганыңарда бир комментарийни окуп калдым. Силер ушинтип эле карызга тыгып таштайсыңар, буларды очойгон карызга мактап сактап эле дейт. Ошентип анан мен ошол адамга түшүнбөй калдым да. Эмнеге мындай негатив жазат? Адам өзү каалоосу менен барып атса, үй алам деп умтулуп атса, эмнеге ал адамдын эмесин көрө албайт? Ошого жараша иштейт да адам, ошого жараша мээнет кылат, үй алат. Антип жаман комментарий жазбасаңыздар. Ким бирөө кубанып атса, ошого наоборот жакшы каалоолорду жазып, жакшы тилектерди жазып койсоңуздар, бирөөнүн сүйүнүчүнө кошо сүйүнсөң сага келет, сага да жугат дейт го. Ооба. Ошондой. Рахмат сиздерге чоң. Комментарий боюнча айта турган болсом, мисалы, чындыгында адамдардын ой жүгүртүүсү, адамдардын сенин мээнетиңди баалаганы жакшы эле. Анан кээ бир эки адамдар бар,
атайын аккаунт ачып, атайын ушу менин бир кичине паска түшүргүсү келеби же оюн билбейм, түшүнбөйм бүгүнкү күнгө чейин. Мындай аккаунтуна кирсең эч кандай эчтеке жок, чындыгында же сүрөтү жок, же эчтеке жок. Болгону баягы анан фамилия аты дагы жок. Өзүмдүн атын дагы, фамилиясын дагы көтөрүп жүрө албайт. Билесиздерби, мен өзүмдүн фамилияма, өзүмдүн атыма ушунчалык кубанам да, мисалы. Бардык жерде мен өзүмдүн атым менен, өзүмдүн фамилиям менен жүрөм. Анан ушундай эч каякта бир нерселерди жазып алып, анан кийин сырттан бекинип алып жазгандар бар го. Алар балким мени жаман көргөн адамдарбы же билбейм. Ушундай хейтерлер бар, мисалы. Ар бир нерсебиз үчүн, ар бир кылган нерсебиз үчүн жооп беребиз Алланын алдында. Ошону күндү унутпашыбыз керек. Ошон үчүн кимдир сага эмне кылбасын, ар дайым жакшырганга айтат го баягы, сен өзүң кандай жакшы болсоң, алам жакшы болот деген. Ошонго өзүбүздөн баштайлы. Бирөөнү обсуждать эткенден мурун чын эле сиз айтып кеттиңиз. Баягы ал адам үй алгандан кийин ошого жараша иштейт, өзүнүн иштегенине күчү жетип, өзүнүн аракетине жараша анан үй алып атышат мекендештер. Сиздин сөзүңүздү бөлүп койдум, улантсаңыз болот. Жок. Ошондой сиздерге чоң тереңчилик, ыраазычылык айтамын. Иштериңизге ийгилик, ден соолук, бала чакаңыз деңиздер. Рахмат чоң. Рахмат бүгүнкү дагы 8 март майрамга менен. Рахмат чоң. Жас эреженин үй бүлөсү мени тандап, жолдошуңуз менен биргеликте советтешип, анан ушу мага бар деп, ушу мага келип, биздин агенттик аркылуу үйлүү болушту. Жалпы сиздердин үй бүлөңүздөргө терең ыраазычылык билдирем. Биздин агенттикти тандаганыңарга. Эми мен адан кыйын болуп кетейин же мен адан башка агенттиктерден мынтип кетейин деген эмес. Болгону баягы биздин агенттикке ишеним артып кайрылган ар бир мекендештин кыялын, максатын ишке ашырганга бар күчүм менен иштеймин. Рахмат. Мен бир сөздү кошо кетейинчи. Менин жолдошума ушу үйдү алып бергенине чоң ыраазычылык айтамын. Аман бол, ооруба. Балдарыңдын пешенесине бар бол. Сени жакшы көрөмүн. Ана вот эң сонун караңыздарчы. Баягы жолдошумуз алыста туруп, финансовый жактан жардам көрсөтүп, мына балдарым өзүбүздүн үйдө жашасын деп ушундай сонун Москванын центринен үй алып берди. Бул деген өтө өзгөчө, өтө сонун нерсе. Биздин кыргызыбыздын ушундай мырзалары көбөйө берсин. Семьясына үй алып берип, семьясын ар дайым колдоп, бактылуу болуңуздар. Рахмат.